Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Азыркы учурда ушул баарыбыз кайрымдуу эл COVID-19 оорусу менен күрөшүп жаткан учурда бизге кайрылган, ооруп жаткан адамдар дагы көбөйдү. Бизге бир апта мурун ушул Баткен районунун Самаркандек айылында жашаган тургунубуз Мединов Бакытбек акебизге жардам сурап бир тууган эжеси кайрылды. Ошол Бакытбек акенин үйүнө бүгүн келдик. Анын азыркы абалы өтө оор болуп атат. Боорун алмаштырганга каражат топтош керек. Ошон үчүн бардыгыңыздардан жардам сурап кетет элем. Колуңуздардан келишинче жардам көрсөтүп, ушул Бакытбек байкени дагы биргеликте көп түкүрсө көл болот дегендей биргеликте канча сомдон болсо дагы чыгарып сактап калганга аракет кылайлы. Мына азыркы учурда биз ошол бизге кайрылган, боору ооруп жаткан Мединов Бакытбек акенин жанына келдик, жашаган жерине. 1976 жылкы болом. 3 баланын атасымын. Улуусу кызым 13 жашта, кичүүсү 6 жашта. Мен 2014 жылдан бери ушундай ооруга чалдыгып, ошол оору менен жабыркап жүрөм. Şu endoskopический операция деп коет экен. Ал жакта мага эндоскопический операция кылып, лигирование жасап, 2018ден кийин 6 ай сайын жасай турган болуп калды. Мына 2019дон бери 3 ай сайын лигирование жасап туруш керек экен, болбосо кровотечение ачылып тура берет. Ар бир жасалган лигирование 35 миңден нары $1000 чейин акча кетет экен. Ар бир лигированияда кан куят. 3 литр, 2 литр кан алам. Дары дармек ичип, азыр дары дармек менен эле жүрөм. Элге кайрылып кетет элем. Колдон келишинче жардам берсеңер. Билбейм, азыр Индияга неме алып атабыз. Индияга барып пересадка жасатып келсемби деп. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Элде макал бар го. Көп түкүрсө көл болот деп. Көп түкүрсө көл болот деп ошо элден суранып кетер элем. Колуңардан келишинче салымыңарды кошсоңор. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мына урматтуу кыргыз элим, Бакытбек байкенин өзүн көрүп, өзү менен да сүйлөштүк. Бул байкеге донор боло турган бир тууган иниси бар. Донорубуз даяр. Ошон үчүн операцияга кете турган каражат $25,000 деп эсептеп беришти. Андан тышкары жол кире, дагы анализ, дагы башка паспорттарга виза ачуу, ошол каражаттарды эсептегенде примерно дагы бир $5,000 болсо, $30,000 операция болуп калат деген ишеничтебиз. Бул жерге азыр роликке калтыра кетебиз. Сурап билүү телефондору жана счеттор. Элсом баланс счет, Кыргызстандагы банктагы счет бул Бакытбек байкенин бир тууган эжесиге ачылган, Мединова Карамат деген эжеге. Сбербанк карта менен онлайн карта Москвадагы инисиге караштуу. Ошон үчүн ошол жака эле акча которсоңуздар бардыгы келип түшөт бизге. Рахмат. Көп түкүрсө көл болот дегендей кыргыз эл өтө боорукер элбиз, кайрымдуу элбиз. Ар бириңиздердин кошулган салымыңыздар бул Бакытбек байкени өмүрүн сактап калууга жумшалат. Алла ыраазычылыгы үчүн жакында келаткан Курбан айтыбыз болот. Мисалы, ошо Курбан айтка карата билем биз көп мусулман адамдар кайрымдуу иштерди көп жасайт. Сиздерден суранып кетет элем, ушул Бакытбек байкени дагы унутпай, бир кичине болсо да салымыңыздарды кошуп, ушул Бакытбек байкенин өмүрүн сактап калганга жардам көрсөтүп коюңуздарды суранат элем.